Ырчы Анжеликаны коркутуп жатышат. Ырчы Анжелика Кайратованы коркутуп жатышат. Бул тууралуу ал жеке Instagram баракчасына жазды. Анын айтымында ырчыны комментарий бөлүмүнө бир душманы боттор аркылуу ар түрдүү жаман негативдүү сөздөрдү жазууда. Буйрутма берген адамдын заказы басылмайынча аккаунтумду жабууга туура келди деп билдирди Ырчы айым. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Энеси сабап жаткан майып кыз тай атасы тарабынан зордукталганы айтылууда. Жалал-Абад облусунун Тогуз Тороо районунун Казарман айылында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген кыз тайата тайнеси тарабынан зомбулук көрүүдө. Бул тууралуу кыздын бир тууган агасы Ички иштер министрлигине арыз менен кайрылган. Ал өз арызында ата-энеси каза болуп калгандан кийин майып карындашы менен тайата тайнесинин колунда калганын, алар карындашына кордук көрсөтүп келгенин, карындашы таятасы тарабынан зордукталганын, өзү курулушта иштей турганын, карындашын алып кетейин десе, тайнеси бербей жатканын жазган. Маалымат булагы Фабула Чекит KG. Назира Айтбекова айымдар стриптиз бийлеп эркектин бүйүрүн кызытат. Мурдагы президент Атамбаевдин кызы Алия Шагиева өзүнүн өзгөчө жүрүм-туруму менен коомчулуктун сынына көп кабылат. Жакында эле Instagram баракчасына поле данс бийлеп жаткан учурунун видеосун киргизген. Бул тез эле Атамбаевдин кызы стриптиз бийлейт экен деп тарап кеткен. Бул көрүнүшкө ар ким ар түрдүү пикир калтырып, бир топко талаш-тартыш жаралган. Бул тууралуу Назира Айтбекова стриптиз кумарлуу бий, айымдар бийлеп эркектин бүйүрүн кызытат. Атайы эротикалык кыймыл, көз караш менен коштолот. Пол данс стриптизге темир кармоо боюнча гана окшошпосо, спортко кирет деп өз пикирин билдирди. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Дайыр Исмадияров, Ырчы, Аваз Акимов мени көрө албайт. Дайыр Исмадияров тасма таласына бет алды. Эми аны актер катары да тааный баштайт экенбиз. Ырчы менен ушул жана башка бир топ темада маяк курдук. Арыбаңыз Дайыр, тасмага тартылып жатканыңыз маалым, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Бар болгула, жаңы жылдан кийин актриса режиссер Шайыр Касымалиева чалып, TikToктогу видеолоруңду көрдүм. Актердук чеберчилигиң жакшы экен, киного тартылып көрбөйсүңбү деп калды. Сунушуна толкунданып, сүйүнүп макул болдум. Тасмага тартуулук кыялым болчу. Бул үй бүлөдөгү көйгөйлөрдү чагылдырган кыска метраждуу тасма. Кино тартылып бүттү. Бүткөндөн кийин Шайыр эже, сени кандай аткарат болду экен деп коркуп жаткам. Сенден мыкты актер чыгат. Буйруса толук метраждуу тасмаларга да тартам деди. Шайыр эженин мактоосун угуп сүйүнүп калдым. Киного тартылган аябай жакты. Актерлук менен ырчылыкты чогуу алып кетүү ниетим бар. Дагы кайсы тармакта өзүңүздү сынап көргүңүз келет? Мен бир тармактуу жашай албасам керек. Зеригип кетем. Өзүмдү көп тармактан сынагым келет. Кээде 30дан ашып калдың, жашың өтүп калды деп комментарий жазышат. Кандай ойлосоң ошондой жашайсың. 100ге чейин жашайм десең, 30 жаш жашоонун башталышы болот. Кыргыздар эрте карып алабыз. Ошого түшүнбөйм. Менин келечегим алдыда. Оң гүлүмдүн бир гүлү ачыла элек. Кыялдарым көп. Вайнда тартып жүрөсүз. Бул аракетим пандемияда башталган. Адам кайгырса иммунитети түшөт экен. Элге маанай тартуулайын деп вайн тарта баштагам. Жакшы кабыл алышты. Ыйлап отурдум эле, маанайымды көтөрдүңүз деген комментарийлер жазылды. Буларды көрүп максатыма жеттим деп түшүнөм. Улантып кеттим. Азыр куду катары концерт койсоң барам деп жазгандар бар. Көбүнчө кичинекей баланын маскасын кийип тарткан видеолорум жакшы кабыл алынды. Ал балага Куму деген ат коюп алыптырсыз. Мындай видеолорумду көрүп эле өзү кичинекей Дайыр, Данчо Дони деп ат кое башташты. Бир күнү катталуучуларыма ат тандап берүүлөрүн сунуштадым. Анан чогуу Куму деп коюп койдук. Туугандарымдын арасында атым Кумарбек, эркелетип Куму дешет. Кичинекей кезимде Куму болуп жүрүп ырдагандан кийин Дайыр болуп кеткем. Мунун себеби мындай. Мен төрөлгөндө апам атама буга чейин балдарыңдын атын сен койдуң. Бул бала атты мен коеюн десе, атам макул болуптур. Апам Кумарбек деп ат койсо, атам барып күбөлүккө Дайырбек деп жаздырып келиптир. Апам жини келип, сен Дайыр дей бер, мен Кумарбек дейм. Туугандардын баары Куму деп айткыла деп үйгүттөгөн дейт ал. Ошентип кичинекейимде Кумарбек болуп жүрдүм. 1-класска барганда мугалим Исмадияров Дайырбек десе унчукпай отура бериптирмин. Азыркы балдардын фамилияларын билишет. Мен фамилиямды билчү эмесмин. Атым Дайыр экенин да билбейм.
Мугалим бир жолу апама барып, бул балаңыздын акыл эси жайындабы же өзүнүн атын билбейби, Дайыр деп чакырсаң карабайт, эки жакты карап отура берет дептир. Жашооңдо эмнеге өкүнөсүз? Билесиздер, мен кичинемден эле соода кылам. Учурда соода тармагында ишимди улантуу же ырчы болуу деген тандоо болгон. Кээде ошодо соодага кетсем, азыр чоң бизнесмен болуп калат белем деп ойлоном. Өкүнөм дебейм, бирок көп ойлоном. Бирок ушуга да шүгүр, чыгармачылыктан көрмандарымды таптым, ийгиликтерге жеттим. Көп мамлекеттерди көрдүм, улуу инсандар менен тааныштым. Легендага айланган чыгармачыл адамдар менен бир туугандай жүрүүнү өзү чоң сыймык. Жакында Кудайберген Кутуевдин эсиңдеби ырын ырдап чыктыңыз. Жыл сайын ретро дискотека тартылат эмеспи? Быйыл Аваз Акимов менен Дайыр Эрматов, Расул Маматкуловдун Жанарым деген Кудайберген Кутуевдин эсиңдеби ырын сунуштап калышты. Жанарымды тандап жаздырып баштагам. Бир малда эле бирөө эсиме келип кетти. Анан ал ырды жаздырууну токтотуп, эсиңдеби ырын ырдап калдым. Шоу бизнеске кимге атаандашсыз? Көп ырчылар маектерде эч кимге атаандашпайм деп жооп беришет го. Албетте бири-бирибизге атаандашабыз. Мен азыркы жаштарга атаандашам. Жаңы чыгып жатканда ушинтип татынчу элем. Азыр деле тытынып койсом болбойбу деп өзүмө суроо берем. Мага да атаандашат. Бир жолу Аваз Акимовго жаңы клип тарттырдым. Кандай болуптур? Көрүп койчу десем, мен сизди көрө албайм дейт. Бирок бетке айтты, Азамат экен. Азыр ал популярдуу. Өткөндө эми мен сени көрө албай жатам десем каткырды. Улуңуз менен байланышып турасызбы? Балам башка мамлекетке болгондуктан бир жылдан бери көрүшө элекмин. Улум эс тарткандан баштап сүйлөшүп баштайын деп чечим чыгардым. Ал азыр көп нерсени түшүнбөйт да. Ойлосом 5 жашыма чейинки жашоом эсимде жок. Азыр балам 3,5-да. Баары бир балага атанын колдоосу маанилүү да. Кыргызстанда болсо жума сайын алып кетип ойнотмокмун. Башка мамлекетке болгондуктан бара албай жатам. Телефон чала берсем, көнүп калып сагынабы деп да ойлойм. Бирок тууган күндөрдө, майрамдарда белектерди жиберип турам. Улуңуз бактылуу балалыкта чоңойсун. Маегиңизге рахмат. Кыска жооптор. Сизге жакпаган комментарий. Жашың деле келип калды. Токтотсоң боло. Жаккан комментарий. Дайырды көрсөм маанайым көтөрүлөт. Өзүңүзгө жаккан сапатыңыз, пунктуалдык, эң чоң кыялыңыз. Алдыма $1 миллиард түшүп калса деп кыялдана берем. Таң калтырган нерсе адамдагы эки жүздүүлүк. Бир тойдо эң көп канча акча тапкансыз? Кыстырмаларды кошкондо $4,000. Эң кымбат кийим аксессуар. Пилекке келген $1,800 турган Louis Vuitton брендинин куру. Маалымат булагы Суперчекит KG.